Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушунчалык даамдуу, сонун тез даяр болгон булочканын рецепти менен бөлүшкүм келип турат. Сөзсүз түрдө сактап алыңыздар жана видеонун аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар 600 грамм быштак. Быштак канчалык майлуу жана кургак болсо ошончолук жакшы болот. 4 жумуртка. 4 жумуртканын 3 жумурткасын толук чагып алабыз. Ал эми 1 жумуртканы болсо агын камырга кошобуз. Ал эми сарысын булочканын бетин майлаганга алып коебуз. Ошондой эле 1 чай кашык разрыхлитель же болбосо жарым чай кашыктай сода кошсоңуз болот. 1 чай кашык ванилин, 170 граммдай кумшекер. Эгер таразаңыз жок болсо 1 аш кашыкты 25 грамм деп өлчөп алсаңыз болот. 1 чымчым туз кошуп, бардыгын жакшылап аралаштырып алабыз. Эми 400 граммдай эленген унду кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Камырды өтө аябай жууруштун кереги жок, жөн гана ун менен башка азыктар жакшылап аралашса болду. Эң негизгиси камырды өтө ун менен толтуруштун кереги жок. Жумуртканын көлөмүнө жана быштактын өзүнө жараша 50 грамм мүмкүн көбүрөөк же азыраак кошулушу мүмкүн. Андан ашык кошпой эле койгон жакшы, камыр колго жабышчаак камыр болот. Ошондуктан 2 аш кашыктай өсүмдүк майын кошуп, бардыгын жакшылап чогултуп алабыз да, андан кийин булочкаларыбызды түйө берсек болот. Ал эми булочканын ортосуна кез келген шоколадды колдоно берсек болот, же болбосо шоколаддуу конфеттен дагы салып койсок болот. Майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз дагы. Булочканы түйөрдүн алдында колубузду сөзсүз түрдө суу менен нымдап, суулуу колубуз менен чогултсак, камырыбыз колго жабышпай жана булочканын бети дагы тегиз болот. Ортосуну оюп, шоколаддан салып, четтерин бекитип, камырыбызды тоголоктоп, духовканын идишине тизе беребиз. Духовканын идишине сөзсүз түрдө пергамент кагазын же болбосо тефлон ковригинен төшөп коебуз. Жумуртканын сарысына бир аз суу же болбосо 1 аш кашыктай сүт кошуп, жакшылап аралаштырып, булочкаларыбыздын бетин майлап чыгабыз жана кааласаңыз бетине кунжуттун данектеринен же болбосо мак, сейдана же ар кандай жаңгактын түрлөрүнөн себелеп койсоңуз болот. Же жөн гана эч нерсе себелебей деле бышырып бере берсек аябагандай даамдуу. Духовканы алдын ала ысытабыз, 200 градуска коюп, 20 мүнөттөй бышырып алабыз. Бул албетте духовкаңыздын өзүнө жараша болот. Мына ушинтип сонун болуп, кыпкызыл болуп көтөрүлүп бышат. Андан кийин муздак кезинде дагы, ысык кезинде дагы аябай даамдуу. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эгер видео жакса, лайк басканды унутпаңыздар жана каналыма катталыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.